Жаңы төрөлгөн балдардын саны азайып баратат. Бул бизге кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул кылымдын аягына чейин дүйнө калкы азаят деп болжолдонууда. Мисалы, Кытайдын 1 миллиард 400 миллион калкы дээрлик экесиге кыскарат деген божомолдор бар. Бул төмөндөөнү токтотуу үчүн көптөгөн өлкөлөрдө бир аял 2ден көп бала төрөшү керек. Эксперттердин пикири боюнча, Африкадагы айрым мамлекеттерден тышкары көпчүлүк өлкөлөрдө ушул кылымдын аягында төрөттүн деңгээли бул көрсөткүчтөн төмөндөйт. Төрөттүн төмөндөшүнүн себептерине контрацепциянын жеткиликтүүлүгү, жумушта жана билим алууда аялдардын көп болушу жана кымбатчылык кирет. Адам санынын төмөндөшү кызмат көрсөтүүлөргө, инфраструктурага жана айлана чөйрөгө болгон басымды азайтуусу ыктымал болгону менен, бул ошондой эле калктын улгаюусуна алып келет. 2080-жылга карата 65 жаштан ашкан адамдардын саны 18 жашка чейинкилерден көп болушу мүмкүн. Бул саламаттыкты сактоо жана пенсия чыгымдарынын өсүшү мүмкүн дегенди билдирет. Ал эми иштеген адамдардын саны азайса, ал чыгымдарды төлөө үчүн акча да азаят. Мындан улам биз жашообуздун көбүрөөк бөлүгүн жумушта өткөрүп калышыбыз мүмкүн. Өлкөлөрдөгү калктын санынын өзгөрүүсүн теңдөөгө миграция жардам бермек. Бирок төрөттүн төмөндөсү баарын өзгөртүп, жаңы дүйнөнү жаратат жана биз буга даяр болушубуз керек.